саламатсыңар балдар. Бүгүнкү биз жалпы биология сабагынан 11 класстарга өтө турган темабыз суу, жер кыртышы жана жер титирөө. Биз бүгүнкү сабакта биз эмнени биле алат экенбиз? Суунун тазалыгын, суудун пайдаланышын жана жер титирөөнүн келип чыгуу себептерин биз биле алат экенбиз. Биз бүгүнкү сабакта суу деген эмне? Суу дүйнөдөгү эң маанилүү жана баалуу ресурс. Ошондуктан биз сууну изилдеп үйрөнүүгө киришүүдөн мурда суу жөнүндө эң кызыктуу фактылардан, анын касиеттерин жана сапаты жөнүндө сөздөн баштайбыз. Суу деген эмне? Суунун молекуласы, анын эң кичине бөлүкчөсү суутектин эң атомунан жана кычкылтектин бир атомунан турат. Алар өз ара байланышта турат. Суунун химиялык формуласы H2O. Суутек менен кычкылтек химиялык бирикмеси. Сууда көпчүлүк заттар жакшы эригендиктен табиятта таза химиялык суу кезикпейт. Андагы эриген заттын түрүнө суу түзсүз, туздуу жана өтө туздуу болуп айырмаланат. Киши суунун жетишсиздигинен же сапатсыз болушунан түрдүү ооруларга чалдыгышы мүмкүн. Организмде, мисалы өсүмдүктөрдүн дене калыбында 90% сууну түзөт экен. Ал эми чоң адамдардын денесинде 65% сууну түзөт экен. Кийинки сүрөткө көңүл бурабыз. Бул жерде мөңгү, булактар, жер алдындагы суулар жана шамал, жаан, кар, асмандан жааган кар менен жаандын жерге сиңирилип, кайра абага көтөрүлүү циркуляциясы бул жерде көргөзүлгөндөй. Кандай процесс жүрөт? Суунун аномалиясы. Адатта заттар муздаганда анын молекулалары бири-бирине тыгыз кысылат жана бөлүкчөлөрү белгилүү бир формага, кристаллга торчо болуп жайгашат. Бул формада катуу зат суюктукка караганда тыгыз жана оор келет. Бирок суу бул заттардан айырмаланат, ал башкача өзгөрөт. Суу катуу түрүндө, тагыраак айтканда, тоңгон абалда суюк кездеге караганда жеңил болот. Муз абалында суу молекулаларынын ортосундагы суутек байланышы аларды бири-биринен алыс кармап турат. Тоңгон суунун молекулалары суюк кездеге караганда алыс жайгашат. Ал эми кристаллдар арасында абал болот. Бул себептүү муздак тыгыздыгы суюк абалга сууга караганда азыраак келет жана муз чакмалары да калкып жүрүп калат. Башка заттарга салыштырмалуу абдан өзгөчөлөнгөн касиет. Ошон үчүн бул өзгөчөлүк суунун аномалиясы деп аталган. Заттардын абалы. Суу суюк газ түрүндө же катуу абалда боло алат. Суу белгилүү температурасында суюк абалда болот. Суу буусу газ түрүндө, ал эми муз катуу абалдагы суу. Суунун суюк абалдан газ абалына өтүшү буулануу деп аталат. Ал эми газ абалынан суюк абалга өтүшү конденсация деп атайбыз. Суу төмөнкү температурада тоңуп музга айланат. Биз табиятта сууну эч бир абалда тең кезиктирбейбиз. Суунун ар бир молекуласы бардык кошулма молекулалар менен тартылышат. Суу катмарындагы биргелешип тартылышуунун күчү бардык багыттарда тегиз бөлүштүрүлгөн. Бирок суунун үстүңкү бетинде бир аз башкача эрежелер иштейт. Анткени ал жерде үстүңкү кошуна молекулалар жок болот. Мында тартылуу күчү бардык шарттар боюнча бирдей болбойт. Молекулалар суунун үстүңкү бетине канча жакын болсо өз ара байланыш ошончолук күчтүү болот. Бул тышкы тартылуу күчүнүн таасири болуп саналат. Сүрөткө көңүл бурабыз. Жердин катмары төмөнкү катмары. Калың катмарды түзгөн бир тектүү зат эмес, тескерисинче
бөлүктөрдөн туруп бири биринин үстүнө төшөлгөн химиялык курамы бар ар башка болгон катуу катмарлардан турат. Бул бөлүктөрдүн көлөмү ар башка. Мисалы узундугу бир нече 1000 чакырым бийиктикте болсо, 15 чакырымдан 200 чакырымга чейин болот. Мына ошол бөлүктөр катмарлар гравитациянын жердин өз огунда айлануусуна жана башка себептерден улам өз ара жылышып сүрүлүп турат. Мында улам пайда болгон энергия ал жердеги чыңалууну пайда кылат. Ал чыңалуу энергиясы улам артып отуруп жер жетер жерине жеткенде тоо тектеринин сынып бөлүшүнө алып келет. Мында тоо тектеринин потенциалдык энергиясы кинетикалык энергияга айланат. Сейсмологиялык толкун түрүндө бардык багытты көздөп тарайт. Жердин кыртышы катуу катмарынын үстүнкү бөлүгү. Ал бири-биринин үстүнө төшөлүп, жылышып турган ар кандай чоңдуктагы литосфералык плиталарга бөлүнөт. Алардын кыймылдары плиталардын тектоникасынан көз каранды. Жер титирөө жердин терең катмарындагы массалардын өз ара кыймылынан улам пайда болгон термелүү. Ал эми пайда болгон толкундары сейсмикалык толкундар деп аталат. Жер алдындагы толкундардын тараган борбор фокус же гипоцентр деп аташат. Ал эми ал толкундардын фокустун жогорку жагындагы, башкача айтканда, жер бетине тик келип тийгендеги точканы очок эпицентр деп аташат. Жердин төмөнкү катмары калың катмарды түзгөн бир тектүү зат эмес, тескерисинче бөлүктөрдөн туруп бири-биринин үстүнө төшөлгөн химиялык курамы ар башка болгон катуу катмарлардан турат. Бул бөлүктөрдүн көлөмү ар башка. Мисалы узундугу бир нече жердин кыртышы катуу катмарынын үстүнкү бөлүгү. Ал бири-биринин үстүнө төшөлүп, жылышып ар кандай чоңдуктагы литосфералык плиталарга бөлүнөт. Алардын кыймылдары плиталардын тектоникасынан көз каранды. Жер титирөө жердин терең катмарындагы массалардын өз ара кыймылынан улам пайда болгон термелүү. Ал эми анын пайда кылган толкундары сейсмикалык толкундар деп аталат. Жер алдындагы толкундардын тараган борборун фокус же гипоцентр деп аташат. Ал эми ал толкундардын фокустун жогорку жагындагы, башкача айтканда, жер бетине тик келип тийгендеги точканы очок эпицентр деп аташат. Японияда катуу жер титирөө менен коштолгон цунами акыркы жылдары көпчүлүктүн көңүл борборунда болуп келди. Мындай башкача түшкөн кырсыктын алдын алуу, курмандыктардын жана чыгымдардын санын бир кыйла азайтууга мүмкүнбү деген суроо жооп табуу үчүн айрым маалыматтарга таянып, бул табигый кырсыктын келип чыгышын дагы тереңдеп түшүнүүгө аракет кылуу керек. Ошондуктан алгач цунаминин келип чыгышынын негизги себептеринин бири болгон жер жана анын түзүлүшү, жер титирөө тууралуу маалыматтарга токтолуу зарыл. Жер бир нече катмардан турат. Тышкы катмар, үстүнкү мантия, тышкы ядро жана ички ядро болуп. Ал эми аба катмарынын экзосфера, термосфера, мезосфера, стратосфера, тропосфера аба катмарынын структурасы. Жер титирөөнүн көбү тектоникалык процесстердин натыйжасында, айрымдары жанар тоолордун аталышынан, чаңдасы жер көчкүдөн келип чыгат. Гипоборбор менен эпиборбордун бардык тарапка жердин титиреткен толкундар таралат. Жер бир нече катмардан турат. Тышкы катмар, үстүнкү мантия, тышкы ядро жана ички ядро болуп. Экрандагы сүрөткө көңүл бурабыз. Статистикалык маалыматтарга караганда, цунамилердин да эң көбү Тынч океанда болот. Тынч океанда 75% түсөт, Жерортолук деңизде 12% түсөт, Атлантика океанда 9% түсөт, Индия океанда 3% түсөт, ал эми калганы 1% туура келет экен. 1952 жылы Камчатканын жээгинен 130 чакырым алыстыкта Тынч океанда
магнитудасы 8,5-9 балга чейин жер титирөө катталган. Ал эми 2011 жылдын 11 мартында Японияда болгон жер титирөөнүн магнитудасы 8-9 балга жеткен. Очогу Токио шаарынын түндүк чыгыш тарабынан 373 чакырым алыстыкта болгон. 2004 жылы жалпысан алганда бул цунами 235 000 адамдын өмүрүн алып кеткен. Бул жерде Япония мамлекетиндеги катталган чоң жер титирөөнүн сүрөтү көрсөтүлгөн. Эң күчтүү жер титирөөлөр бул Перу шаарында болгон. 1970 жылдын 1 майында 7,8 балл күчүндөгү аламат кырсыгы катталган. Алгачкы жолу силкингенде элдин баары сыртка качып чыккандыктан 500гө жакын адам кырсыкка учураган. Бирок жер 2 ирет силкингенде тоо чокусундагы кар мөңгүлөр козголуп 12 метр бийиктик менен 18 000 адам жашаган шаарды басып калган. Жыйынтыктаганда 15 000 адам урандылар менен кошо карга көмүлүп о дүйнөгө кетишкен. Андан кийин Кытай мамлекетинде 1556 жылы Гансу менен Шэньси шаарларында жер титирөөнүн баллы 8,0 балга жеткен. Анда 830 000ге жакын адамды жер алдында калган. Мындан тышкары 1976 жылы болгон жер титирөөдөн улам алардын үймөгүндө почти 655 000ден ашуун адам каза тапкан. Андан сырткары Армения мамлекетинде 1988 жылдын 7 декабрында 7,2 балга күчүнө жеткен жер титирөө катталган. 30 секунд бою жер силкинип 21 шаар менен 324 айыл кыштактарды кыйраткан. Анын ичинен 515 000ге жакын адамды турак жайсыз калтырган. 25 000дей адамдын өмүрү кыйылган. Кийинки мамлекетибиз Түркмөнстан мамлекетинде 1948 жылдын 6 октябрында катталган. Мында 9 балга жеткен жер титирөө катталган. Бул болсо Ашхабадтагы Буркан шаарында катталган. Мында 176 000 адам өлгөн. 8 000ден ашык адам ата энесиз, үй жайсыз калган да. Кийинки мамлекетибиз Өзбекстан мамлекети. Өзбекстан мамлекетинде 1966 жылдын 26 апрелинде 8 балга жеткен жер титирөө катталган. Ташкентте болуп көпчүлүгү таңкы 5:30 жер титирөө катталган. Мында 50дөн ашкан адамдар жана 78 000 адам үй жайсыз калган да. Кийинки мамлекетибиз Кыргызстан мамлекетибизде 1911 жылдын 4 январында чоң кеминде күчтүү 10 балга жеткен жер титирөө катталып, бир канча секунданын ичинде узундугу 200 метр, тереңдиги 8 метрге жеткен жер жаракасы пайда болгон. Бишкек шаары менен Боом Камчыгай жолунун четиндеги жарака азыркыга чейин катталган. 1990 жылдардын башында Токтогулдагы күчтүү жер титирөө катталган. Анда 8 балга жеткен жер титирөө катталган. Себеби анда миңдеген жарандар турак жайсыз ачык асман алдында баш калкалап калышкан. Эч ким унутпаса керек. Андан сырткары ушу Кыргызстандын ичинде эле 2006 жылдын 26 декабрында эң күчтүү жер титирөө ошо 7 балга жеткен. Нарын областынын Кочкор районунда болгон 2007 жылы 8 январда. Андан кийинки мамлекетибиз Япония мамлекетинде. Бул Япония мамлекети бул жер кытышы боюнча да бул океанга өтө жакын, океандын тегерегинде катталган мамлекет. Мында эң катуу жер титирөө ошо 1923 жылдын 1 сентябрында 8,3 балл
жеткен жети түрү катталган экен. Анда 3,5 миллион адам турак жайсыз калган. 148 миң адам ошо жер алдында калган. Ошондо Япониянын ар кайсы жеринен өрттөр чыгып, Токионун 40 миңге жакын жашоочулары айттырбай келе турган кырсыктын саны үчүн шаар паркына бет алышкан. Бирок 2 миң гана адам аман калган. Калгандардын баары айлананы курчаган түтүнгө ууланып ошо дүйнөгө кеткен. Андан сырткары Кытай мамлекетине дагы 7 түрөнүн көп сандары катталган. Мында ошо эң биринчи 1556 жылы Гансу менен Шэньси шаарларында күчү 8 балга жеткен 7 түрө катталган. Мында 830 миңге жакын адам жер алдында калган. Суунун пайдасы. Сууну ачкарын ичүү организмге көбүрөөк пайда алып келе тургандыгын адистер айтып келишет. Андыктан анын пайдасын жана аны туура ичүүнүн жолдорун үйрөнүп алыңыз. Өздөрүнүн жаш өзгөчөлүктөрү менен мактанып келген жапон эли эртең мененки күнүн ачкарын суу ичүү менен башташат. Анткени акырын ачкарын ичкен суунун организмге тийгизген өтө чоң таасири абдан көп. Көптөгөн изилдөөлөр ачкарын суу ичүү гана организмдеги зат алмашууну жакшыртпастан ден соолуктун чыңдалышына жана өнөкөт илдеттерди дарылоого дагы тийгизген таасири зор экендигин далилдешкен. Ачкарын суу ичүү эмнеге жардам берет? Адамдын организми 65% суудан турат. Ал эми сууну туура ичүү көптөгөн көйгөйлөрдү чечүүгө көмөктөш болот. Мисалы, эртең менен туура туруп 1 стакан суу ичип алсаңыз, ал төмөндөгүдөй жыйынтык алып келет. Ашказанды иштөөгө даярдайт. Айрым учурда ичиңизде алып кетет. Организмдин сууюктук балансын жандандырат. Ашыкча салмактан арылууга жардам берет. Зат алмашууну ылдамдатат. Организмге пайда алып келүүсү анын кантип туура ичүү керек? Биринчиден, кайталанбаган таза суу ичүү керек. Сууну сок, кофе, чай, сүт жана башка ушул сыяктуу нерселер менен аралаштырып ичүү болбойт. Алар суунун пайдалуу эффекттерин жокко чыгарат. Эң негизгиси фильтрленген газы жок минералдык суу ичүү керек. Эгерде ачкарын суунун өзүн ичүү сиз үчүн жагымсыз болсо, анда ага даам берүү үчүн бал же лимон колдонсоңуз болот. Суунун адам үчүн пайдасы. Иммунитет системасынын негизги болгон жилик майынын түрлүү ооруларга каршылыгын күчөтөт. Суу азык, витамин жана минералдын негизги эриткичи. Организмибиз суу аркылуу магний, фтор, темир, йод, кальций сыяктуу минералдарды алат. Суунун курамындагы керектүү элементтердин организмге сиңүүсүн арттырат. Эритроциттин жумушун иштөөсүн күчөтөт. Клеткалардын кычкылтек менен камсыз кылат жана өпкөдө калган газдарды ташыйт. Суунун байланыштары үчүн негизги майлар турчу зат болуп саналат. Ичегилердин иштөөсүн жөнгө салат. Дене температурасын жөнгө салып турат. Суу мээнин функциялары үчүн күч кубат берет. Жүрөк менен шал болуу ооруларын сактайт. Мээден бөлүнүүчү гормондордун жасалуусу үчүн кажет. Суу адамдын көңүлүн көтөрөт. Жумуш өндүрүмдүүлүгүн арттырат. Эч кандай терс таасири жок. Стресс менен депрессияны басат. Уйкуну жөнгө салып, чарчаганды кетирип, терини жумшартат. Көздүн көрүүсү жакшырып, организмде кан иштеп чыгуу иреттелет. Инфекциясы менен рак оорусуна каршы иммунитетти күчөтөт. Кандын суюктук кан айлануу негизинде коюлануунун алдын алат. Канды суюлтуп, катуу заттардын чөгүүсүнө бөгөт коет.
кандын 90% булчуң эттердин, ал эми 75% мээнин, 85% сөөктөрдүн, 28% суудан турат. Бардык химиялык реакциялар суунун катышуусу менен жүзөгө ашырылат. Керектүү деңгээлде суу ичпеген учурда биринчи мээнин жумуш иштөөсү начарлайт, ал эми экинчиси кан коюланат, үчүнчү жүрөк көп жумшак иштөөсү керектелет, төртүнчү зара сары түскө айланат, ал эми бешинчи иштин катуусу пайда болот. Суу жетишпеген учурда баш ооруйт, баш айланат, чарчоо, алсыздык пайда болот. Кийинки сүрөт эпицентр менен гипоцентрдин чектөөлөрү жана биз жер титирөөнүн балын кантип тактайбыз. Атайын бул жерде сүрөт көргөзүлгөн. Жаңы теманы бышыктоо, талкуу үчүн суроолор, суунун булганышынын жагымсыз жагдайлардын алдын алуу, суунун булганышы эмнеге алып келет жана жер титирөөнүн көп болушу эмнеге алып келет, жер титирөөнүн алдын алуу. Бүгүнкү сабак ушу менен жыйынтыктайбыз. Теманы бышыктоо, атайын суроолор. Биринчи суроо суунун булганышынын жагымсыз жагдайлардын алдын алуу. Экинчи суроо суунун булганышын эмнеге алып келет. Ал эми үчүнчү суроо жер титирөөнүн кандай болушу эмнеге алып келет. Жана үйгө берилген тапшырма. Биз бүгүнкү өтүлгөн теманы үйдөн дагы толуктайбыз. Биз өзүбүз колдонуп аткан таза сууну аныктайбыз. Ал эми экинчиси биздин ысык көлдүн суусун презентациялайбыз балдар. Ушу менен сабагыбыз аяктады. Саламаттарыңыздар, балдар, силерге ийгилик каалайм.